Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Ал эми бүгүнкү берүүдө бир түндү ырдап жылдызы жанган, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Бегимай Турузбекова эжекебиз менен дал ушул Бегимай Турузбекова ким деген суроого кененирээк жооп алып беребиз. Бизден алыстабай туруңуз дейли. Саламатсызбы эжеке, кош келиптирсиз. Интервьюга чакырганда эле бошой калдым, кинодо болуп жатам деп айтып калдыңыз эле. Эң алгач интервьюну дал ушул кинодон баштайлы. Кино тууралуу кеп кылсак, мага негизи киного башында эле былтыр мен чыкканда эле 1-2-3 жерден сунуш түшкөн. Эмнегедир ошол 2-3 сунушка мен баш тартып койгом сунуштан. Анан жок, киного тартылбайм, мен актриса эмесмин, мен ырчымын депчи. Анан жок, тартылыңыз, сизден чыгат актриса дегенден жок деп койгом. Анан мында ушул буйрук болуп калды окшойт, ошол кино Регина Суранова эжекебизден бир сунуш түштү. Сунуш түшүп, анан ойлондум, жакшылап ойлонуп, анда кичинекей кызым кичинекей болчу, 2 ай 3 ай эле болсок керек эле. Анан жолдошумдан сурайын, эгер жолдошум макул болсо, мен дагы макулмун. Бирок билбейм, менден актриса чыгабы, анан мен менен кыйналып калбайсыздарбы деп аябай башында мындай тынчсыздандым. Чындыгында багы кыйнап койбоюн режиссерлорду, операторлорду депчи. Анан жок, сизден чыгат деп алар мага ишенип туруп алышты. Алардын да мага болгон ишеничи болду бу. Кудайдын колдоосу дагы болду, албетте биринчи ирет. Кудайдын колдоосу менен, буйругу менен болот, бардык нерсе буйрук менен болот экен. Анан эмнегедир ушул кино буйруп калыптыр, макулдугумду бердим, жолдошум менен тааныштырдым. Тааныштырып, жолдошумдан макулдугун берди, макул тартылсын деп. Анан макул деп, ошо сценарий дагы баарын башында бизге айтып берген. Ушундай кино болот. Бегимайдын ролу могундай болот деп, мен главный ролдомун. Апам кайра студент деген жакшы толук метраждуу тасма болду. Кудай буйруса, эми ушул октябрдын 25-inde премьерасы болот экен. 26 октябрдан баштап бардык кинотеатрларда болот деп атышат, кудай буйруса. Келиңиз эжеке, бүгүнкү тема дал ушул сиз тууралуу болот. Бегимай Турузбекова ким? Анын жашоосу. Алгач өзүңүз тууралуу баштайлы. Бегимай Турузбекова ким деген суроого эми билбейм кандай жооп берсем болот. Бегимай Турузбекова жөнөкөй келин, эрке кыз десем болот. Апамдын эрке кызымын, үйдө эң кичинекей кызымын, көкүрөк көчөгөмүн. Мени көбүнчө негизи эрке деп айтышат, бирок эрке кыз деген менен мен өзүмдү алсам, өзүмдү мындай сырттан карап көрсөм, андай деле эрке эмесмин да. Анан көбүнчө негизи мени тайэжемдер, өзүмдүн байкелерим бүт эле эрке кыз деп калышат. Анан же баягы апам бардык жагынан менин оюм менен болгондуктанбы эрке кыз деп коюшабы, себеби дегенде апам да өзү таланттуу адам, ырчы, ырдайт. Анан тайнем баягы бала кезинде, жаш кезинде окууга тапшырайын, музыкадан окуюн, ырдайын, ошентип телевидениеге чыгайын десе, эми илгерки адамдарды баарыбыз эле билебиз, көпчүлүк кыз кишиге болбойт, андай биздин үй бүлөдө болгон эмес деп ушундай тыюу салып койгон экен. Анан апам ошого азыркыга чейин өкүнөт да. Апамдын азыркы жашы 72 жашта, толук жашы. Анан азыркыга чейин өкүнөт. Ошол бала кезинде күндөрдү эстейт көп. Анан кийин турмушка чыкты, илгеркилер эрте эле турмушка чыгышканда, эрте турмушка чыгып, анан баары бир эле эми бул Кудай берген талант деген баары катып жата албайт экенсиң да. Апамдын деле таланты чыкты, биздин район боюнча да, Кыргызстан боюнча чыккан жок. Азыр ойлоп көрсөм, ушу апам тайнемдин сөзүн укпай эле, өз билгенин кылып эле балким тапшырып койгондо, музыка жагына тапшырып койгондо, Куренкеевке тапшырам деген ою болчу экен. Ошол жака тапшырып койгондо эмнегедир билбейм, азыр ойлой берем да, кыргыз эл артисти болмок болуш керек. Кыргыз эл артисти болмок, анан дагы ушундай бир
музыкалык колледждердин жок дегенде ушундай бир директор болмок болуш керек деп ойлой берем да. Апамдын үнү аябай азыркыга чейин жакшы, мукамдуу үнү бар. Сонун азыр аябай сүйүнүп атат. Баягы өзүнүн кыялы ишке ашпаганга мындай караганда апамдын кыялын мен ашырып атам да. Ошондой болуп калды да. Ошон үчүн азыр кадимкидей мени колдоп бар, чакырган жерден калба деп ошентип мындай бир түрткү берип турат. Аябай апамдын мага болгон дем күчү, ишеничи аябай чоң да. Үйүмдө эрке кыз болгонум менен кайын журтум жакта улуу келинмин. Анан кандай десем, таланттуу адам болгонун, Кудайдын берген бул ошо талант экен, Кудайдын берген үнү экен. Ошол. Казарман айылында өттү, Тогуз Тороо районунда Казарман айылында өттү. 9-класска чейин ошол жакта болдум. 9-класты бүтүп, анан апам Мураталы Кренкеев атындагы училищега тапшырасы, ошол жактан барып, бакал сабагынан билим ал, диплом ал, ушул талантыңды бир элге тартуулап, эмгек сиңирген артист бол, эл артисти бол, ошо мен жетпегенге сен жет, сенин жетишкендигиң менин жетишкендигим деп ошо колдоп келди. Азыркыга чейин колдоп келатат, Кудай буйруса. Ошо апам тапшырткан, ошол жака барып окуп, анан кийин башында айтып өткөндөй, тентектик кылып үйдүм. Баарыбыз тилине башыбыздан балалык күндөр, тентектик күндөр өтөт экен да. Анан окуумду таштап коюп, ырдап жүрдүм кафелерде, ошентип жүрүп. Балалык кезим 9-класска чейин Казарман айылында өттү. Жыл сайын ошо апам шаарга келип, сентябрь айына даярдап, окуу башталышыначы ошентип жүрчү, шаарга келип кетип турчубуз жылына. Анан бала кезимден эле ушу Тогуз Тороо районунда Казарман айылында Макмал орто мектеби, эң чоң мектеп центрда. Ошол мектепте окудум 9-класска чейин. Кичинекей кезимден эле ошо тилим чыккандан баштап эле апам айтат да, ырдадың деп. Сен ошондо билдиң, сен ошо ырчы болоруңду, ошо менин жолумду жолдооруңду деп айтып келет. Ошол күнгө чейин Тушоолдагы сахнада кесилген экен. Бала кезимде ошо Гүлнур эжекебизди кумир тутчумун. Гүлнур Сатылганова эжекебизди кумир туткандыктан ошо Гүлнур Сатылганова эжекебиздин репертуарындагы мурунку ырларын баарын ырдайм. Азыркыга чейин эсимде, азыркыга чейин ырдайм. Үйдөн өзүчө болгондо ырдап калам да. Анан эми баягы мынтип жылдызым жанып, талантым бааланып чыгып калгандан кийин эми ага деген уруксат берилбейт да. Ошондуктан баягы азыркы учурда кыргызча ырларды ырдабаймын дегенимдин да себеби бирден бир ушул да. Анан кийин эле чоңойгондон кийин, баягы студент болгондон кийин баягы өзгөрөт экен да. Адам өзүң өзгөрөт экенсиң, үнүң өзгөрөт экен дегенде тарбиядан дагы болот экен. Анан ошондо англис жырларды көп угуп калдым. Англис жырларды көп угуп, Уитни Хьюстонду ырдап калдым, Селин Дионду угуп жүрдүм. Ошолорду көп угуп жүрүп, кийин ресторандарда ырдап жүрүп, анан ошо үнүм дагы ошол жака жатып калыптыр аябай. Англис жырлардан бир кыйналбайм да, ошо ырдасам бир ырдап кете берем. Оңой мага. Азыркы учурда мага кыргызча ыр жаратыш аябай оор болуп турат. Өзүмдүн мындайча айтканда стилимди таппай атам десем болот да, кыргызча ырларданчы. Анан Кудай буйруса эми буйруган күнү турганда, анан дагы биз шаша берет экенбиз да. Жаратайын, минтейин, кой кыймылдайын дегенде деле баары канча шашсаң деле буйрубаган нерсе болбойт экен. Эми ошол кыргызча ыр дагы буйрубайт атат мага, ошо кыргызча буйруп бир күнү келип калар деп атам. Кандай ата-эненин дегенде эң жакшы ата-эненин кызы болдум. Атам аябай жакшы адам болчу. Бул дүйнөдөн көзү өтүп кетти. Жаткан жер жайлуу болсун. Ооба, жакында эле өттү. Анан атам аябай жакшы киши болчу. Атам момун киши болчу. Эч кандай мындай үйдө бары жогу деле билинчи эмес ушу кишинин. Азыр бир өкүнгөнүм ошо атам ошол менин азыркы күндөрүмдү көрбөй калды деп ошого гана бир өкүнөм да. Андан башка 5 жыл болду. 5 жыл болду каза болгонуна.
Себеби баягы телевидениеден ырчыларды сале атам отуруп алып эле анан аларды көргүсү келчү эмес экен да. Анан апам эле айтып азыркыга чейин күлүп калат да. Атаң көрбөй калды, ошо атаң көрсө жакшы болмок, аябай бир сүйүнмөк, сыймыктанмак депчи. Анан айтчу экен да, мейле ушуларды бере берет, менин кызымды көрсөтпөйбү дей берчү экен. Анан ата эне ошентет экен да, өзүнүн кызын көрсөтсө экен, ошо өзүмдүн кызымды ошо сахнадан көрсөм экен деп, апам дагы ошо чоң сахнадан көрсөм экен деп эле тилене берчү. Кудайым буйруса, ошо апам экөөбүздүн тилегибизди Кудайым аткарып келатат, берип келатат десем жаңылышпайм. Кудайга миң мертебе ыраазымын. Мен азыркыга чейин ошо Кудайга ыраазымын деп келем да, ар бир сүйлөгөн сөзүмдө Кудайга шүгүр деп келем. Кеч болсо дагы, эми кеч эмес, азыркы убак туура убак болду деп ойлойм. Себеби дегенде мен жашыраак кезимде, бала кезимде бергенде балким Кудайым тааныбай калмакмын. Ошондой учур болот экен да, жылдыз орус менен ооруйт экенсиң, өзүңдү билбей калат экенсиң. Анан ошондуктан Кудай баягы биринчи мага акыл берип, анан кийин ушул күндү буйруган окшойт. Жакшы, ошого гана бир өкүнөм. Андан башка өкүнө турган деле нерсем деле жок. Анан апам аябай жакшы адам. Апамды даанышман десем болот. Биздин даанышманыбыз. Үйдө мен тамашалап решала деп коем. Себеби баардык нерсени апам чечет. Апам кандай десе ошондой болот да. Биз ошого баш ийебиз. Апам ушуну айтты. Апам айтты, ооба, значит ошондой болот депчи. Кээде эми баягы талашабыз, мындай кылалыбы, тигиндей кылалыбы, акылыбызды кошобуз да. Ошондо деле болбой эле айланып тегеренип келип эле апамдын айткандай болуп калат да. Апамды ошон үчүн баягы мен тамашалап коем, решала деп коем. Биздин решалабыз деп тамашалап эркелетип коем да. Анан апам аябай жакшы киши, түшүнүктүү адам, баардык нерсеге мындай түшүнүү менен мамиле жасайт. Даанышман, көп китеп окуйт, газета окуйт, жаңылыктарды калтырбайт. Азыркы мисалы жаштардын ойлорун алдын ала билип коет да. Мындайча айткандачы, баардык нерсени түшүнүп, китепти көп окугандыктан ошондой адам. Бир туугандарыңыз тууралуу сурагым келет. Биз 3 кызбыз деп атпаймынбы? 2 эркек, 3 кызбыз, 5 бир тууганым, эң кичүүсүмүн. Эң улуу 2 агам, андан кийин 2 эжекем бар. Эң улуу эжекем 75-жылкы, андан кийинки эжем 81-жылкы. 81-жылкы эжекем экөөбүздүн ортобуз алыс да, 8 жаш. Анан ушул 81-жылкы эжекем ырдачу кичинекей кезиндечи. Анан мен кичинекей кезимде ушу сахнада өзүмдү кандай алып жүрүш керек, микрофонду кандай кармаш керек, ырдап атканда кайсыл жакты карап ырдаш керек сүрдөбөш үчүн, ошонун баарын биринчи мага тарбия берген ушул эжем болду. Мээрим деген эжем бар. Азыр Москвада, азыркы учурда улуу эжекем дагы Москвада үй бүлөсү менен ошол жакта иштешет. Эжекем өзү парикмахер, мээрим эжекем 81-жылкы. Ошол тарбия берди мага. Ошонун тарбиясы биринчи ошонун бир экзаменинен өткөм десем болот да. Анан мага үйрөтүп атып эле өзү да үнү жакшы, жакшырдайт. Мындай отурушта өзүчө болгондо үйдөн ырдап калат да, жакшырдайт. Анан ырда десек эле болбой койду таакыр. Анан бүт эле мага өткөзүп берип койгон окшойт. Азыр күлүп калам да, мага тарбия берип атып эле мага өтүп кеткен окшойт депчи. Микрофонду кармаш керек. Апамдар жок да, апам жумушта кезде болот, атам жумушта болот. Анан үйдө өзүбүз эле калабыз да, өзүбүз калганда улуу эжекем турмушта. Анан тиги эжекем экөөбүз үйдө калганда эле тиги залды эле сахна кылып жасай калчу. Сахна кылып жасап, анан диванга отуруп алчу өзү. Мен көрүүчү болом, сен тиги сахнага чыгып ырда деп мага үйрөтчү да. Анан микрофонду эмне шнурларды кылчубуз, чайниктердин шнурун. Анан бир жагын карма, бир жагын мынтип шнурду мынтип кармап ал деп чубалтпай деп ошентип үйрөтчү да. Анан азыркыга чейин ошол күндөр эсимде. Ошентип атып анан 3-класста анан конкурска катышып анан гран-при алдым да, ошо эжемдин тарбиясы менен. Анда дагы баягы сахнанын артына барып алып, мындай бас, тигиндей бас, тиякты кара, биякты кара деп. Анан сахнага да чыгарды дагы даярдантып, анан ырдап атканда элдин көзүн караба, макулбу сүрдөп кетесиң, мындай потолокту карап алып ырда деп аябай үйрөтчү да. Анан микрофон. Алгачкы продюсерим ошол эжекем болду. Улуу эжекем экөөбүздүн мүнөзүбүз окшошуп кетет. Улуу эжекем экөөбүз, улуу эжекем деле мени урушчу, кийин бирок көп катуу урушчу эмес да, мындай түшүндүрүп айтчу. Мындай болбо, дегендей болбо. Анда переходный возраст болуп калды, студент болуп келдим. Ошондо булар Россияда кезде, ошо мени телефон менен, анда биринчи телефон чыкканда биринчи телефон мага подарка кылып, ошол күндөр эсимде да. Көп мындай урушпай, туура түшүндүрүп, айтып, тарбиялачу, тарбия берди. Агаларыңыз тууралуу сурагым келет. Агалар баягы
өзгөчө кыз кишиге бир коргоочу болушат го. Ооба. Улуу агам ошондой болчу. Улуу агам эрте бул дүйнөдөн өтүп кетти. Атаны жоготкон, рахмат, ага жоготкон аябай жаман экен, эң улуу агабыз. Мындай, кандай десем, мындай мүнөзү катуу болчу да. Мүнөзү катуу, айтканынан кайтпаган. Анан ошол эле учурда ак көңүл болчу. Бат эле кайра жазылып калчу да. Бат чукул болчу жини. Бат жини келип кетчү, анан кайра бат жазылып кетчү да. Аябай жакшы адам болчу, бою узун, атама окшош болчу. Аябай атамдын копиясы. Атамдын аты Маратбек. Ошо экинчи Маратбек деп койчубуз да өз байкемден. Анан бирок мүнөзү окшошчу эмес атама. Мүнөзү апама окшош. Катуулугу, мындай бат жини келип, анан бат тарап кеткени, ак көңүлдүгү ошо апама окшош да. Ооруду башында киста бар болчу, ошондон эле кетип калды. 47 жашында кетип калды, 50-ге чыкпай. Байкемден баарыбыз коркчубуз. Улуу байкемден кичүү байкем дагы аябай коркчу. Анан биз кадимкидей байкем келатат дегенде, аты Улан болчу. Улан байкем келатат дегенде жанталашып түздөнүп, анан сүйлөгөндө дагы мындай байкап сүйлөчүбүз да. Баягы туура эмес сүйлөп бирдемкени, туура эмес сүйлөп алсаң, же туура эмес бир нерсе кылып алсаң, урушчу эле да. Ошондон уруш жебейли деп көп түздөнүп өзүбүзчө карап турчубуз да. Байкем келгенде өзүбүздү түздөнүп, сүйлөгөндө дагы мындай өзүбүздү түздөп, ойлонуп сүйлөп ошентип турчубуз. Мен үйдүн кичүүсү болгондуктан байкем мага көп мындай кандай десем, катуу деле сүйлөгөн жок. Эки эжем айтып калат да, эки эжемдин айткандары эсимде. Аябай катуу урушчу деп, ошону коркчубуз, аябай мындай байкем келгенде титиреп турчубуз деп айтып калышчу да. Аябай деле мындай катуу урушуп деле эмес, өзүнүн эле болгон баягы кебетеси сүрү ошондой болчу, сүрү бар болчу, аябай сүрдүү адам болчу. Келатканда эле байкем келатат деп ошону сезип турчу да. Анан жеңем азыркыга чейин жеңем менен катышабыз. Жеңем жакшы, аябай улуу жеңем. Аябай мындай мүнөзү дагы кандай десем, жоош десем дагы туура эмес болуп калат го, мындай кандай катуу мүнөзү жок да. Жумшак, аябай. Бала да урушканды билбейт. Анан айтып калабыз деги сиңдилеримди, кыздарын катуураак эле урушуп койсоңуз деп тентек кылганда, жана урушалчу эмес. Анан биз кээде тилдеп коебуз да. Тилдеп койсоң, кызы ыйласа кошо ыйлачу. Ушундай жеңем бар да. Анан байкемдин катуу мүнөз, жеңем жумшак. Экөөнү Алла Таалам кошуп коюптур, бирөөнү катуу кылып, бирөөнү жумшак кылып. Анан ошо жеңем жумшактыгынан байкем мүнөзүн көтөрткүлө болуш керек. Анан байкем жеңемдин ошо жумшактыгынан дагы мындай аябай деле катуу урушчу эмес экен. Аябай жакшы адам болчу, ак көңүл адам болчу, боорукер адам болчу. Анан мени ырдасам эле сүйүнүп берчү. Ошо карындашым ырдаса, ошо карындашым ошо байкем менен ошо атамды көрбөй калды. Ушул эки адамдын эки канатын көргөндө аябай сонун болмок. Бир гана өкүнүчүм ошол. Андан башка өкүнүчүм деле жок. Калган бир туугандарым жанымда, апам жанымда. Канча жашыңызда үйгө кеттиңиз? Мен кеч турмушка чыктым десем эле жок, туура эле чыктым деп калышат кээ бирөө. 28 жашымда чыктым. 28 жаш эле. Ооба, азыркы учурга эми жаш эле, анан негизи мындан дагы эртерээк чыксаң болмок дегендер да бар. Кээ бирөөлөр бар, жок, туура эле чыктым дегендер бар. Чыкпай калгандан көрөкчү чыктым деп, эки кызды болдум деп. 28 жашымда турмушка чыктым. Кызымды төрөдүм. Ошо турмушка чыккан кезде Гавайиде иштечүмүн. Гавайиде иштеп, мурдап жүрдүм, 2 жыл иштедим. Анан ал жактан, ошол жактан боюмда болуп, анан кийин 6 ай болгондо Жигитекке чыгып кеттим. Улуу кызым 6 айында. Анан ошол боюнча ырдабай калдым да. Айылга кетип калдык. Жолдошуңузду кандай кылып тандадыңыз? Жолдошумду билбейм, жолдошумду кандай кылып тандап алдым. Достору менен барып эле Гавайиге барып отурушту, отуруп эле ошол жакта эле таанышып калдым. Казармандыкмын деп калды да. Анан ырдаганымды жактырып эле досторучу. Анан ошентип жүрүп эле таанышып калдык. Анан ал жактан жактырып эле анан телефон номерим алып сүйлөшүп калдык. Сүйлөшүп калып эле анан биз көпкө сүйлөшкөн жокпуз. Мен менен сүйлөшүп, бир жума сүйлөшкөндөн кийин эле үйлөнөбүз деди. Үйлөнөм деди. Анан жумада канча жолу көрүштүңүз? Бир жумада 3 жолу көрүштүк го дейм. 3 жолу көрүштүк, ооба.
Анан жок, 4-сүндө эмес, 4-сүндө мага айтты, үйлөнөм деди. Үйлөнөм дегенде мен айттым, жок, азыр мен даяр эмесмин. Экөөбүз бири-бирибизди жаңы таанышсак, бири-бирибизди жакшы билели. Жок дегенде бир 2 ай сүйлөшөлү деп, экөөбүз 1 ай 10 күн сүйлөштүк. 1 ай 10 күн сүйлөшүп эле анан кийин үйлөндүк. Ушунча кыска убакыт. Кыска. Ооба. Кайсыл сапаты сизде? Багында кандай сапатына? Көзү жеткенде адам турмушка чыккан. Ооба. Бул биринчиден буйрук болду. Нике кайып деп коет эмеспи? Анан буга чейин деле мисалы көп эле жигиттер менен таанышып сүйлөшкөм. Негедир алар мага буйруган жок, мен аларга буйруган жокмун. Анан ушул адамга буйруп коюптур Кудай экөөбүздү бири-бирибизге. Мүнөзү кандай десем болот. Токтоо да. Токтоо. Көп эле сүйлөй бербейт. Ага караганда мен көп сүйлөйм. Анан көп сүйлөгөн киши менен көп сүйлөбөгөн кишини кошпогон окшойт Кудай. Айтып калышат го, кыз киши өзгөчө жолдошун атасына же болбосо бир тууганына окшоштуруп. Мен атама окшоштурдум. Атама окшоштурдум, анткени мүнөзү токтоолугун, көп сүйлөбөгөндүгүн, анан көп эле нерсеге кандай кийлигиш бербейт да. Ошол жагын окшоштурдум. Атам ушундай киши болчу. Айтып атпайм, баары жол билинчи эмес депчи. Апам кандай кылбасын мейли деп турчу да атамчы. Макул сен айткандай болот да, сен билесиң да деп турчу. Бул дагы ошентип турат да. Мен менен кеңешет, мен айтсам ушундай кылбай. Мен кеңешем, албетте кеңешем жолдошум менен. Кеңешкенде меникин туура көрөт да, бардык жактан. Анан кээ бир анча-мынча нерселер болуп калат. Мындай кылбайлы деп акылын кошот. Анан дегенде, конечно, жолдошум катары туура көрөм. Кээ жерден туура көрбөгөн күндөр да болуп калат. Ошол сапатын жактырдым. Анан ал менин сүйлөгөнүмдү жактырыптыр. Айтып калат да, мен эмнеңди жактырдыңыз деп калам да десем, сенин сүйлөгөнүңдү биринчи эле таанышып сүйлөшкөндө эле сен сүйлөгөнүң жаккан деп. Мындай орундуу сүйлөйт экенсиң. Эмнегедир мага караганда мен сенден ушунча жаш улуу болсом дагы, эмнегедир мага мындай сезилдиң дейт мындай адамда. Көп нерсени башыңан өткөргөндөй, көп нерсени мындай түшүнүп билгендей сезилдиң дейт. Ошондой туюлдуң дейт. Анан эми сиз менден 13 жаш улуусуз да, сиз мага караганда багы 2-3 көйнөктү эрте жырткансыз деп калам да тамашалап жан десем. Жок, сен мага караганда мындай көп нерсени түшүнүп билип көзүң жетип турат деп айтып калат да, ошол жеримди жактырдым дейт. Ал биринчи эле баягы мени менен таанышып сүйлөшкөндө эле билиптир да, кандай адам экенимди. Ошол жагымды жактырыптыр. Анан ошондо эмне кылам, сразу эле ошо кичине сүйлөшүп көрөйүн, 1-2 жол жолугуп көрөйүн, анан үйлөнөм деп чечим чыгарыптыр да. Ортодо 13 жаш айырма бар. Ортодо 13 жаш айырма бар. Ошон үчүн мен башында байке сиз деп таанышкам. Ошондон кийин сен дей албай койдум. Кийин азыркы учурга чейин мен сиз дейм. Атынан айтам, бирок сиз деп кайрылам да. Анан өзү деле багы сен дей бер деп деле айткан жок. Өзүм деле сен дейин деп деле аракет кылган жокмун. Аяштарым тамашалашты, ой, 1 жыл сиз дейсиң, анан кийин сен дейсиң депчи. Кээде таарынышып кетсем дагы сиз деп таарынам да. Кээ бир айтат го, уруша кеткенде, тааныша кеткенде сен деп каласың депчи. Мен андай күнүм болгон жок. Азыркыга чейин сиз деп келем. Ошол сиз дегеним да жактырат да өзү. Сиз дегениң жагат деп айтып калат. Негизи эле жашоодо ушундай экен. Биз баягы ош тараптагыларды айтып калабыз го. Сиз дешет күйөөсүн. Эмнеге сиз дешет депчи. Негизи сиз деген жакшы экен. Мен өзүмдөн улам билип калдым да. Бардык нерсени адам негизи өзүнүн башынан өткөрмөйүнчө, жон терisi менен сезмейинче билбейт экен, түшүнбөйт экен. Мен ошо жолдошумду сиз деп калгандан кийин, анан ортобуздагы азыркыга чейин жашап келебиз, мындай көп деле урушпайбыз да. Таарынышып кетмей болот, пикир келишпестик болот албетте жашоодо, болбой койбойт. Идеалдуу багы үй бүлөбүз деп айтпайм. Ар кандай нерселер болот турмушта. Бирок ошону да багы көтөрө билгенибизге анан унчукпай калабыз да, унчукпай калып кайра бат эле жазылып калабыз. Анан ошо сиз деп дегендиги менен дагы ортодо мында сый болот экен, урмат сый болот экен да. Сен десең багы кайым айтышып, ажылдашып көнүп калат экенсиң. Сиз десең ал дагы сен багы сиз дегендиктен кичүү деп мындай кандай десем өзүм мындай мен аны айтып калам да. Менин таянар тоңсуз депчи айтып калам да.
сиз менин байымсыз, сиз менин таянар тоомсуз деп коем. Мен өзүм да ошондой сезет да, камкор. Көп эле менен айтыша бербейт. Бирденкени мисалы көбүрөөк мен сүйлөп койсом унчукпай калат. Ушул жагынан жакшы болот экен да, сый мамиле болот экен. 2017-жылы эне болдум. 2017-жылы ноябрь айында 2-ноябрда төрөдүм кызымды. Аябай кыйналып төрөдүм. Кудайдын жардамы менен албетте кызымды жарык дүйнөгө алып келдим. 7 айлык төрөлдү, айына жетпей давлением көтөрүлүп кетип, ошондон төрөтүп коюшту да, 4-роддомдо төрөгөм. Кызымды баягы түшкөндөн кийин эле 7 айлык болгондуктан мага көрсөтпөй эле алып кетип калышты да. Көкүрөгүмө жаткызышкан жок, себеби дегенде барып вакуумга жаткызышты. Жаткызып, биринчи баягы трубка менен тамак беришип, ошентип атышып, анан кийин 3 күн дегенден кийин стабильно деп вакуумдан чыгарышып, анан мага айтышты, айтканда кыйын мындай, кандай десем, вакуумда жатат, өзү азырынча дем ала албайт дегенде аябай коркком. Ошентип атып кыйналып төрөдүм, кызымды жарык дүйнөгө алып келдим, Кудайга шүгүр. Ал күндөр эстен кеткис күндөр да. Ал күндөрдү биринчи кызым болсо, жолдошумда сүйүнүп, аябай кыздуу болдук деп ал дагы переживать этип, анан эң башкысы өзүм төрөгөнүмө да сүйүндүм да. Жакшы, азыр Кудайга шүгүр, азыр тыпылдап мен менен айтышат, кошо ырдашат. Интервьюга барайын десем, чогуу барам дейт. Мен да интервью берейинчи, мен да ырдайынчы деп турат да. Кудайга шүгүр. Ырдайм дейт. Мен ырдай электе, мен ырдап чыга электе, эмнегедир мындай көп деле ырдачу эмес, ырга көңүл бөлчү эмес да. Анан мен ырдап чыккандан кийин эле ушу мени туурап англисче ырдап калды. Euphoria деп ырдап коет, I have nothing деп ырдап коет, ушундай мен ырдаган ырларды ырдап коет да, колон салып калат. Мындай байкасам слуху жакшы, бат кабыл алат. Эми убагы келгенде көрөбүз. Экинчи кызыбызды ушу улуу кызым чакырды десем болот да. Себеби боюмда болбой жүрдү деп айтып кетпедим беле. Ошо боюмда болбой жүргөндө эле ичимде кармап эле кызым акыркы күндө сүйлөшүп калган да. Лялечка, кандайсың? Привет деп келип сүйлөшүп калчу. Анан атасы экөөбүз күлүп калчубуз. Карасаң тиги ичим менен сүйлөшүп аткан деп, жана Тайнес дагы апам дагы чоң апасы күлүп калчу да. Апей муну карап кой сүйлөшүп аткан депчи. Анан негизи баланын кичинекейдин тилегин берет деп коет го. Ошо төрөйсүзбү, качан төрөйсүз? Анан больницага барсам эле грипп болуп каласың, ар кандай майда чүйдөгө барып каласың. Ошого барып калганда эле больницага барып келдиңизби? Лялькаңызды алабыз дедиби деп эле ушинтип берчи да. Кийинки акыркы күндөр ушинтип калган. Ошондон кийин эле боюма бүттү. Буяка келгенден кийин билдим да боюма бүткөнүн, боюмда болгонун. Анан ошо ойлоп коем, ошо баланын тилегин берет деп коет, ошол чын экен. Карасаң ошол кичинекейибизди, азыркы кызыбызды ушул улуу кызым чакырды да, чакырып алды. Анан эмнегедир кызгануу болгон жок, мен дагы ойлогом, эгоист болуп калды эми, бул кызганат болуш керек депчи. Кызгануу болгон жок, азыр аябай жакшы көрөт. Жаным деп аябай жакшы көрөт да, кучактап, өпкүлөп, кээде жүдөтүп ийет. Анан кээде бир ойнотканда кылыктап ойнойт, аларды көрүп алып бир жакта эле бактылуусун. Жакшы, аман эсен анда көзгө экинчи кызымды аман эсен баягы жарык дүйнөгө алып келип алдым, Кудайдын жардамы менен, Кудайдын колдосу менен. Мен өзүм негизи мындай жашоодо бардык нерсеге бат көнүп кетчү адам окшойм да. Неге билбейм да, өзүм менен өзүм сүйлөшүп турам да кээдечи. Муну мындай кылайын, тигиндей кылайын, тигиндей мамиле кылайын, буга мындай мамиле кылайын деп, мисалы, адам негизи эле өзү менен өзү сүйлөшүп туруш керек экен да. Мен башынан эле ушундай бир сапатым бар да, өзүм менен өзүм сүйлөшүп турам ичимен. Анан өзүмдү өзүм даярдап турам да алдын ала. Мен, значит, турмушка чыгамбы? Турмушка чыкканда мындай болуш керек, тигиндей болуш керек. Апам да тарбия берди да. Мындай келин бол, тигиндей келин бол, мага сөз тийгизе көрбө. Ошо мен сыймактана турган келин бол, ошо кайнатаңды, кайнеңди сыйла, ошо үй бүлөңдү сыйла, бир туугандарын сыйла. Ошолорго канчалык сый көрсөтсөң, сен алардан дагы ошондой сый күтөсүң депчи. Анан ошондон да болду окшойт. Эмнегедир мен даяр болуп калганмынбы, билбейм да. Көп кыйынчылык жараткан жок. Анан билбейм, балким кайнатам менен кайненеме көп кызмат кылбагандыгыман дагы балким баягы жеңилирээк болду деп дагы ойлойм. Эми кайненем аябай жакшы киши, кайнатам да жакшы киши. Кайнатам өзү таланттуу киши. Кайнатам Дом культурада бизде райондо директор болуп эмгектенген жаш кезинде. Азыр мага айтып берип калышат да. Анан комузда ойночу. Азыр ойнобой калды, карып калды.
анан ойнобой калды, учурунда жакшы ойночу деп айтып калышат. Апамдар, атамдар таанышат экен да. Кайненем өзүмдүн апамдын классташы, кайра параллель класста окушкан экен. Анан кайненем да жакшы киши, мындай аябай кандай десем, көп эле нерсеңе кийлигишип, көп эле нерсени мындай тил кандай кээ кайненелер болот го. Ай, муну мындай кылай, тигиндей кыл деп айткан. Мисалы кайненем антпейт да. Мен барып жасаганда антип мындай мага кийлигишкен жок. Болгону баягы кайсы идиш кайсыл жерде турат, баарын тааныштырып койгон. Анан бир айдай жашадыкпы, бир айдай эле жашадык окшойт кайнатамдар менен. Улуу келин болгондуктан анан кийин мен атам каза болуп калды. Атам каза болгондон кийин апам жалгыз болуп калды. Апам жалгыз болгондуктан жолдошум экөөбүз апамдын жанына барып алганбыз да. Апама кызмат кылып, ошо менин апамдын жанында болуп, ошол жакта күйөө баланын кызматын кылды. Ошо мен жолдошума ошол жагынан да ыраазы болом да. Ошо бардыгы эле билбейм, күйөө балдары кайната кайненесинин үйүнө жашай бербейт болуш керек, чыдабайт болуш керек. Мындай өздөрүн бир кандай десем, намыстанышат да, ошондон дагычы. Менин жолдошум анткен жок. Намыстанып жок, мен барбайм, эмнеге бармак элем, мага мындай ыңгайсыз болот деп дагы айткан жок. Анан мен айттым, ушундай апам жалгыз болуп калды, жанына барыш керек десем эле. Менден биринчи эле өзүм айтты да, баралы, апам жалгыз болсо деп. Анан кайненем дагы айтты, кайнатам экөөтөн кой апаңардын жанына баргыла, жалгыз болсо, карган киши болсо, өзү анан тигинтип жолдошунан айрылса, кой барып ошо апаңарга неме кылгыла, кызмат кылгыла. Биз эмне Кудайга шүгүрбүз деп менден кийин да 2 келин бар да. Кайнатамдар да ошолор бар деп ушинтип калды. Кыздар бар, бизден камсынабагыла, келип турасыңар деп. Кайнатамдарга айылса барып турчубуз. Барганда 1-2 күн барып, кайра келип, мен бир эле айылдабыз да. Ошондой болду. 10 жылдан кийинки Бегимайды кандай элестетесиз? 10 жылдан кийинки Бегимайды Кудай буйруса, Кыргыз Турусбекова Бегимай кыргыз эл артисти деген бир наамга иленген Бегимайды элестетем да. Кудай буйруп ошондой жакшы наамдарды алсам экен деп Кудайдан тиленем. Ошо апамдын кыялын толук кандуу мындай орундатсам экен, ишке ашырсам экен дейм. Апамдын көзү бар да, апамдын көзү телекте, ошондой бир жакшы наамдарды алып калсам экен деп Кудайдан тиленем да. Ошо апам дагы бир мындай өкүнбөй, ошо апам дагы ушундай мага ыраазы болуп, ошо кетсе деп ойлойм. Кудайым буйруса, Кудай бар. Кудайым ошол менин тилегимди, ойлогон ой максаттарымды ишке ашырат деп ишенем. Сенин рахмат эчеке, алтындай болгон актыңызды атайын бизге бөлүп келип бергендигиңиз үчүн. Давайте похлопаем. Чоң рахмат сиздерге дагы ушинтип чакырып, мени эстеп, унутпай, Бегимай Турусбекова эжекебизди бир ошо интервьюга чакыралы, маектешели деп ошо мен тууралуу сурап, мен жашоо турмушума бир интерес болгон аябай мен кубанам, сиздерди сыйлайм. Чоң рахмат. Өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун, оорубаңыздар. Бул жашоодо эң кымбат бул ден соолук анан көңүл экен. Бири-бирибиздин көңүлүбүздү оорутпайлы. Сиздер да бири-бириңиздердин көңүлүңүздөрдү оорутпаңыздар. Бир жолу көңүл ооруса, бул аны кайра жылытыш аябай кыйын. Ошондуктан урматтуу кыргыз элим, мен сиздерди абдан жакшы көрөм, сүйөм. Сиздер мени канчалык сыйлап, ошо мага канча комментарийлерде бир жакшы каалоо тилектерди жазасыздар дайыма. Мен сиздерге абдан ыраазымын. Мага канчалык жакшылык кааласаңыздар, Кудайым сиздерге ошону эселеп берсин. Көңүлүңүздөр оорубасын, ден соолугуңуздар чың болсун. Ар дайым ар бириңиздердин жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар, көп жашаңыздар демекчимин. Оорубаңыздар. Ар дайым сиздер менен мен бирге болуп жүрө берейин.